Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Share Channel YouTube каналы. Мен атым Шерғазы Турдукулов. Биз бүгүн кино көргөнү келдик. Мага атайын чакыруу баракчасын бериптир. Мурас кино тасмасы урматтуу Шерғазы Турдукулов деп. Андыктан мен жөн эле келип кинону көрүп кетпестен, менин подписчиктерим менен чогуу бөлүшөйүн деп кеттим. Бүгүнкү кино кандай сиздерге толук айтып беребиз. Видео репортажды тартуулайбыз. Экранга жакын келиңиздер. Жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып коюңуздар. Даярсызбы? Биз баштадык. Бүгүн ушул жерде жабык көрсөтүүдө негизи кыргыз сахнасындагы, деги эле кыргыз сахнасы эмес, кыргыз шоу бизнесиндеги атактуу өкүлдөр да келип отурат. Келиңиздер, баарына кирип алгач алар менен саламдашып, амандашып, ал жайын сурап дегендей бир аз суроо жооп кылып көрөлү. Даярсызбы? Кеттик. Концерттерде көп жүрөсүз, өзүңүз да киного тартылгансыз. Анан кино барып көргөнгө убактыңыз болобу? Чынын айтсам, дайым эле убактым болбойт. Бирок убакыт болуп калса, балдарымды эрчитип, үй-бүлөм менен көргөн кино жагат. Киного көп келесизбиз? Чын айтсам, көп келбейм. Көп келбейсиз, Ооба, кээде чакыруу келип калганда да убакыт болбой калат. Бирок бүгүн ушундай жакшы саат чыгып калыптыр, бүгүн келдим. Сизди индийский кинолор жакшы көрөт дейт го, чынбы? Жок, тактаныбай калдың аны. Индийский кинолор жагат дейт, чынбы? Индийский деле жагат. Мурда жакчу. Азыркы күндө акыркы убактарда көрө элек индийский кинону чындап элечи. Ал дагы барып мисалы современный болуп кетти окшойт. Мурдагы индийский кинолор жакчу. Азыркы индийский кинолор жакпайт, Кантип сиз бүгүн тойдо эмес кинодо жүрөсүз? Таң калыштуу. Биринчиден чакыруу келди. Экинчиден мен ар бир чыккан кыргыз киносун калтырбай көргөнгө аракет жасайм. Бүгүн кыргыз троясы көрөт экенсиз, Бүгүн кыргыз троясынын мурасын көрөбүз деп келдик. Жакшы маанай менен келдик. Кудай буйрса, трейлерден көрдүк, аябай жакшы экен. Ата энеси жок чоңоюп калган балдардын тагдыры жөнүндө, баласы жок жүргөн жалгыз бой энелердин тагдыры көрүнүп калган. Ушундай көптөгөн маселелер камтылган, үйү жок, батирлеп жүргөн жаштарыбыздын тагдырлары ушундай көрсөтүлгөн да. Мына Мурас тасмабызды алып келдик, сиздердин назарыңыздарда азыр Кудай буйрса көрсөтөбүз. Мен ойлойм, эми жалпы ошо көрүүчүлөргө бардыгыңыздардын купулуңуздарга толот деп ишенем. Meyrimindi ver. Apa, işin bittirim. Hoş bol apa. Bирок сизден мага мурас калды. Мага анча маанилүү эмес. Мага кызым экөөңүн бактылуу болгонуң бар. Сен канын берген Кудай. Андан көрө мага не бересиңер кылачак. Seni acırlı ayta. Sen soran joksun. Senin kuyruğun ayakta deyip bir. Bayke. Почему она еще за нами, как я появилась тут? Я тебя спрашиваю. Кино тууралуу айтып кетпейсизби? Кандай кино экен? Жүрөк чырып койду да. Өзүнчө кайсы эпизод сизге жакты? Бул жерде мындай да, мисалы, баягы бир кинону көргөндө эле комедия болсо, билесиң, комедия экен да, анан драма болсо билет. А бунда мындай акыры жок экен да. Күтүп туруп кеткенсиң да, качан эмне болот экен депчи. Ошонусу мага жакты, мындай аябай мындай таинственный кино. Кайсы эпизод сиз үчүн эсиңизде калган? Өзгөчө эпизод бул жерде баягы ошо кемпирдин ролун аябай жакты да. Мисалы, бир заматта эле кемпир болуп, жада аял болуп, бир заматта эле жагында адам жегич болуп, бирок ошону билдирбей, ошол эң эпизодду ошол. Эми баягы бул ужастык кино экен, менимче ужас болду да, аябайчы ошо. Кино жакты. Ооба, аябай жакты. Өзгөчө экен. Эмнеси ушундай кинону күттүңүз беле? Жок, мен башкача күткөм. Мен эме күткөм.
Мурас десе бир үй мураска калабы же жер мураска калабы деген, бирок башка нерсе мураска калабы. Фильмге мээнет кылынып өтөсөң жакшы буюрса. Жакшы. Сиз көрдүңүз, өзүңүз кандай ойдосуз? Ошо өзүңүздү айтып бербейсизби? Албетте, мен жыйынтыкта айтып коем, мен үчүн өтө бир кыргыз киноиндустриясындагы бир жаңылык болду десем болот. Кино аябай сонун болуп тур, бизге аябай жакты. Эмнеси менен жакты? Мындай мааниси жагын аябай жакшы болуп тур. Ушундай кино күттүңүз беле? Күттүм эле. Жакшы болуп тур аябай. Урматтуу көрүүчүлөр, чынында мен бул жерде журналист катары эмес, өзүмдүн көрүүчү катары ой пикиримди айтсам, мен үчүн өзгөчө бир мындай эмоцияны тартуулады да. Кыргыз киносундагы жаңылык десем деле болот. Ошол жерде жеке мен сизге бере турган биринчи гана суроом, бул сиз ушул жерде эки образды, бир учурда жаш эле кыздын кийинчерээк кемпирдин ролун аткардыңыз. Ошол учурда адам жегичтин ролун аткардыңыз. Бул сиз үчүн кандай болду? Оор болдубу? Негизи эле артист үчүн ар бир роль бул жаңы китеп ачкандай да. Анткени ар бир инсанды же болбосо ошол кейипкерди жаратып атып, анын сценарийди окуп чыккандан кийин өзүнчө автобиография түзүп чыгасың. Эмне болуп ушуга келип калды? Эми бул жерде түшүнүктүү, анткени ошол согуш мезгилинде блокадада жанагы энеси баласына бере турган тамак жок. Ошол мен өлсөм дагы балам өлбөсүн деп анан жана тамырын кесип жибериптир, ошону жана бөтөлкөгө куюптур, анан жана кичинекей кызга берип атпайбы? Сиз үчүн мындай оор болдубу ошондой адам жегичтин образын жаратуу? Албетте оор. Бул жөн эле келе калбайт да. Анткени анын ички дүйнөсүн сыртынан билгизбегени менен, эгерде каарды болуп минтсе ага эч ким токтобойт эле. Эгерде биз муну киши жегич деп эле түшүнүп, аны каардоо кандайдыр бир терс кылсак, анда бул образ ачылбай калмак да. Убакыттан пайдаланып айта кетет элем, урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз келип көрүңүздөр. Жашоо болгон көз караш өзгөрөт, мамиле өзгөрөт. Ошондуктан сөз келип көрүңүздөр. Мурас Тасмас эң сонун башкы ролду аткарган эжеке, сизге рахмат. Чындыгында ушундай ролду жеткире аткарган бул сиздин талантыңызга дагы бир жолу таазим. Рахмат, акындарым. Силерге да рахмат. Силерде ишиңерде ийгилик болсун. Биздин эмгекти ошентип элге жеткирип, туура сөзүңөрдү айтып аткан силердин эмгегиңер абдан чоң. Бул пресса чоң ролду ойнойт, ошон үчүн жакшы оюңуздар менен, жакшы болсо жакшы деп, жаман болсо жаман деп, бул ошондо кызык пайда болот да. Анан рахмат сиздерге, силердин ишиңиздер ийгиликтүү болсун, аман эсен болуңуздар. Бар болуңуз. Комментарий. Отургу. Балким сен да байкабай ишенетин жигитсиң. Өмөлөк деле бышырыптыр. Бул ишти главка тарабынан көзөмөл алган. Ишти созбай этерек чыгарып. Түш. Стало страшно, как только я вошла в этот дом. Аяктар жесе жеп койгондур да. А ты видел ее глаза? Они какие-то жуткие. Мен бир нерсеге шектелип атамбы? Азырынча жок. Кандайча азырынча жок? Биз задержание кире берели. Эмне токтотуп кеттиби? Өзүң билесиң да. Ит апам жеп атат окшойт. Не пугай меня. Яркин. Нам нужно ехать в милицию. Эмнеге милиция? Каяктан билем анын каяка жок болуп кеткен? Какой же ты все-таки неблагодарный человек. Албайкуш жүрөт деп жака темсилип, колуңа кол, бутуңа бут болоюн деп. А сен жүрөсүң биякта. Эркек сөрөй. Бары жатканда эки жакты байкап чык. Мун бар.